Саламатсызбы, Скендер Романович. Биз Назар Ньюс маалымат агенттигинен биринчи эле сурообуз шайлоо туурасында болсун. Шайлоого кайсы партия менен барганы жатасыз? Эми биринчиден шайлоо күзүндө болот, убакыт бар. Мен айтат элем, мен азыркы күндө Ата Мекен фракциясында Улуттар Биримдиги партиясынан келген депутат катары жүрөм да. Ошол үчүн мен Ата Мекен партиясынын өзүнүн саясий иштерине аралашпайм. Партиянын жасаган, бирок ушул парламенттеги Ата Мекен фракциясы менен жүргүзгөн иштер менен бирге иштешебиз да, бизде башынан эле келишим ушундай болуп чечилген. Ошол үчүн кийинки шайлоого баруу маселеси бизде өзүңөр билесиңер, азыркы күндө партия гана чечет, партия гана сунуш берет. Улуттар Биримдиги партиясы бүгүнкү күндө бул маселе менен толук кандуу саясий кеңеш маселелерге айтылып элек, кандай барабыз, ким менен бирге барабыз, же өзүнчө жалгыз барабызбы депчи. Ошол үчүн мен азыр сиздерге конкретно ким менен барарын билбейм. Себеби Улуттар Биримдиги партиясынын мындай саясий кеңешинде бул маселе каралып элек да. Биз эми баягы партиялык принцип менен жүргөндөн кийин мен ойлойм, биринчи партия менен иштешибиз керек өзүбүздүн. Экинчиден ошол партиянын мүчөлөрүнүн ишеними менен ушундай Ата Мекен партияга кошулганбыз да. Анан мен келдим эле шайлоого, мен бүтүрүп келдим, мен депутат болуп эле азыр өзүм чечем деген бул туура эмес болуп калат. Мунун баары ошол саясий кеңеш менен чечип, ошол Улуттар Биримдиги партиясынын мүчөлөрү жердеги ошолордун колдоосу менен келген депутат катарында мен ошолор менен кеңешип андайын чечишим керек да. Түшүнүктүү. Могу Биримдик партиясына кошуласызбы? Токтоп кетсеңиз. Мен эми бүгүнкү күндө Биримдик партиясын силерге ошол эле социалдык сайттардан көргөн болбосом, билсем алар туурасындачы, башка мындай өзүнүн саясий иштерин көрө элекмин да. Анан айтып атпайм, буну мен өзүмдүн жалгыз чечимим менен кете албайм. Мен баягы команда менен иштеген кишимин. Ошол үчүн баары бир ар бир кайсы партияга барып кошуларды биздин ошол саясий кеңеш чечиш керек да. Саясий кеңеш сунуш берип, моундай партияга биргели же болбосо башка сунуштарды айтса, мен ошого макул болушум керек. Ошол үчүн азыркы күндө мен жеке өзүм чечим кабыл албайм да. Мелис Мырзахматов менен байланышыңыз барбы? Байланышыңыз болсо Кыргызстанга качан келет? Маалыматыңыз барбы? Менин байланышым бар. Мага келген журналисттер биринчи ушу Мелис Мырзахматовду сурайт. Себеби ал киши менен биз кан кудабыз. Куда катарында элдин баары ошого кызыктырса керек. Мен ар дайым эле айтып жүрөм, биз ал киши менен мисалы үчүн биринчиден өзүбүздүн тууганча мамилебизде байланышабыз, тууганча балдардын келечеги, башка маселелерди сүйлөшүшүбүз мүмкүн. Саясий иштер менен биз партияда чогуу партиянын саясий кеңеши менен иш кылабыз да. Муну башынан чечип алганбыз. Биз экөөбүз куда болсок эле экөөбүз моундай иш кылабыз дегенден мындай алыспыз да. Ошол үчүн азыркы күндө билесиздер, уже жогорку сотко кароого биздин актоочулар тапшырышкан. Азыркы күндө жогорку сотто процесс болуп атат. Кийинки процесс ушул 25 мартка жылдырылды. Мен ойлойм, Кудай буйруса ал киши акталып, андан кийин мамлекетке кайтат. Эми өзүңүздөргө белгилүү, Мелис Мырзахматов бул саясий куугунтук менен кеткен. Бул арасында Кыргызстандын бардык эле саясий кишилер дагы, мамлекет кызмат иштегендер деле баары ачык билишет. Себеби бул кишинин козгогон кылмыш иш боюнча биринчи 18ге жакын мамлекеттик кызматкерлерге иш козголгон да. Андан кийин ал кызматкерлердин бардыгы козгогондон кийин анан бул кишинин ким баягы кызмат абалынан пайдаланды деген маселе коюлган да. Азыр ал 18 кишинин баары акталган. Жогорку соттон да акталып, алар бардыгы өздөрүнүн жумуштарына иштеп жүрүшөт да. Ошол үчүн бул жерде мен ойлойм, жогорку сот адилеттүү карайт. Бүгүнкү күндө сот бир кыйла баягы өзүнүн
эркин менен иштеп калган күн болуп атат. Ошол үчүн биздин үмүтүбүз бар. Жакын арада сот процесстери бүтсө, андан кийин ал киши акталып келет деген ой бар. 2 мартта логистикалык борбор боюнча митинг болгону жатат го, ошол боюнча кабарыңыз барбы? Эми бул кабар бар, бул мындай да. Логистикалык борбор боюнча бул баары эле ачык айкын эле жүргүзүлгөн. Бул атайын ошол жерге мындан мурда келишимдер бар үчүн эки мамлекеттин арасындачы. Бул мамлекеттик уровенде өкмөт тарабынан барып, премьер-министр өзү капсула салып, элдин баарына жарыялап, ачык айкын жасалган иш. Эми бизде Кыргызда баягы экен да, эл көнүп калган. Ушундай бир мамлекеттик ишканаларды уюштуруп, башка болуп эле чыгып, ошол жерде элге баягы иштер жүргүзүп атат да, түшүнүксүз. Эми, конечно, алар өздөрүнчө терден чечим кабыл алышты, башка болду. Бирок бүгүнкү күндө ошол Кытай тарабындагы компания келишимден баш тартып жатат. Ошол күндөгү ошол жерлерди колдонуу үчүн баягы кеткен потеряга төлөп берген акчаны кайтарып бергиле, биз курбайбыз деген алар өзүнүн чечимин кабыл алып койду. Анан эмне үчүн өткөрөт азыр? Уже инвесторду кетирип коркутуп бүтүштү бардыгычы. Анан азыр эми кайра экинчиде деген бул мындайча айтканда жөн эле бүгүнкү бийликке каршы баягы үчүнчү күчтөрдүн уюштуруп жаткан жумушу болуп турат. Муну ачык айкын көрүнүп турат. Мына мен өткөн жумада ошол эле Нарын областына барып келдик. Актала районунда болдук. Нарын районунда эл менен сүйлөшкөндө сурадык да. Эл эч нерсе менен иши жок, эл эч ким айткан жок. Билбейт, тиги ат башыда эмне болуп атат, жөн эле баягы чыгып атат го деген сөздү уктук. Ошол жерде эле канча баягы айылдык кеңештин депутаттары менен сүйлөшкөндө башка да алар баары эле ачык маселени айтышып атат. Бул дейм, мен ойлойм, бул менин оюмча үчүнчү эле күчтөрдүн баягы уюштуруусу да. Анан биз Кытайды киргизбейбиз. Анда биз ким менен мамиле кылышыбыз керек? Маселе ошондо турат да. Бул жерде ошончолук ачык айкын эле болуп жаткан иш болчу. Ошол үчүн мен ойлойм, бул жерде бир мындай чыгып, азыр эми алар өздөрү отказ кылса, односторонний порядка Кытай тарап ишти аткарбайбыз деп атса, анда эмнеге чыгат? Түшүнүктүү болуп калды элгечи. Биз жөн эле эптеп Бишкекке чыгып дагы бир маселени көтөрөлдү. Могу митингге чыккан баардык азыр көп нерсе биз адат болуп калды да. Биринчи революция, экинчи революция башка деп, анан моундай болду депчи. Митингдердин баркы кетти. Митингдин баркы кетти, бирок митингге чыккандардын өзүнчө бир акча, баягы айлык башкадай болуп калгандай эле сезилип калып атат да. Бул дагы өзүнчө бир профессиядай болуп калып атат да. Ошол поэтому мен ойлойм, азыр негиз жок чыгып митингге чыгып иштегенге. Ошондо логистикалык борбор курулабы эми же курулбайбы? Жок, ал маселе азыр Кытай тарап уже өз тараптан эле токтотуп атпайбы? Мен ойлойм, уже өкмөт азыр бул маселени кантип алар менен иштешет, же эл менен мунун баарын түшүндүрүп элге жеткирип, канчалык болгону ачык айкын ар бирин талдап көрсөтүш керек элгечи. Анан ачыш керек. Эми, конечно, бул жерде баягы жергиликтүү бийликтин, өкмөттүн, ошо министрликтердин, инвестициялар тартуу департаменттин эл менен башынан ачык айкын иштебей, ошол күндөрү ошол капсуланы койгондон мурда мен ойлойм 2-3 ай эл менен курултайларды өткөрүп, ошол жерде чогулуштарды кылып, жыйындарды кылып, элге баягы көрсөтүш керек. Муну президентибиз өзү деле ачык айтпады. Бул жерде жыйында бизнесмендер менен жолукканда ачык айкын эле жүргүзбөйсүңөр бардык ишти депчи. Президент тарабынан бүт баарын ачык айкын жүргүзүлө баштады. Бул мен ойлойм, кээ бир биздин ушу чиновниктердин убагында элге туура эмес түшүндүргөнүнөн баягы митинг өткөрөбүз дегендерге чоң лазейка ачып берип атат да. Ошол эле болуп турат. Азыркы ажообуз Сооронбай Шарипович кандай иштеп атат деп ойлойсуз? Мен ойлойм, президент бүгүнкү күндө бардык күч аракетин өзү ушул шайлоодо сөз берген иштер менен алек болуп жатат. Себеби ошол коррупцияга каршы күрөшүү бул кишинин алдындагы биринчи маселелерден болчу. Таза суу менен, кыргыз элин таза суу менен камсыз кылуу деген
маселе бул кишиде негизги маселелерден болчу. Айылды өнүктүрүү, мамлекетти санариптештирүү деп. Мунун бардыгы боюнча мына 2 жылдан бери негизги ал кишинин элге ачык айтып чыкканы болуп атат да. Анан баары болбой калды. Биз мындай деп чыккандар болуп атпайбы? Бирок көрсөтүш керек. Эмне болбой калды? Причинасынчы. Туурабы? Мисалы үчүн өкмөткө айтып жатса, өкмөт аткарбаса үчүн президент күнөөлүү болуш керек. Ошол эле сотторду чогултуп баарын айтып атат. Айкын иштегиле, ачык иштегиле деп. Силерге эч кандай бир көрсөтмө болбой атат десе, соттор иштебесе, мына бүгүн урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович парламентке келип өзүнүн мына жылдагы боло турган иштердин негизги маселелерине токтолду. Бул жерде да биринчиден эле ошол соттор боюнча. Мына соттор силер реформа кылалдык. Эмне керек деп силерден сурасак, силер айттыңар, бизге акча керек, айлык көтөрүш керек, башка бизге мыйзам керек дедиңер. Баарын жасап бердик депчи. Мен бүгүн байкадым, бир эле нерсе силерге жетпейт, бул адамдын өзүнүн абийири гана калды депчи. Силерге бардык нерсенин шартыңарды түздүк. Реформаңарды жасап берип атабыз. Көз карандыздыкты бердик. Эми өзүңөрдүн абийириңер дедим. Чында бүгүнкү күндө мына соттор эмне болуп атат? Барып өздөрү канча сотту мына дисциплин комиссия атазбат этип жатат. Себеби сот өзү күнөөлүү болуп атат да. Мына 2 жылдан берки сот процесстерде кандай иштерди жүргүзгөн соттор мына мындай эч качан болгон эмес. Соттун үстүнөн иш козгоп, сотту аркасынан төргөө жүргүзүп, сотту мындай эрте чакырып алып, процесстер мурунку убактарда болгон эмес. Бүгүн болуп жатат да. Значит, ал кишиден караштуу маселенин баарын жасап жатат. Мунун калганын эми ошол биздин сот системасын контролгон байкоочу кеңеш бар. Ошол жерде жогорку соттун судьялары бар. Өздөрүнүн ушул баягы жердеги жетекчилери бар. Ошолор иштеш керек да. Бул жагында ошол үчүн мен ойлойм сот системасында ал киши жасаган. Экинчи маселеде шайлоо боюнча мына айттыңар. Шайлоого да бүгүн ачык жол. Мына бүгүн парламентке келип айтып атат. Шайлоону өткөрүү боюнча силердин алдыңарда мыйзам турат. Ошол шайлоо өткөрүү убакта ким шайлоо кодексин бузса, аларды жоопкерчиликке тартуу маселелери. Административдик ресурстарды колдонууларды тосуу боюнча силерде мыйзам турат. Бүгүнкү күнгө чейин кабыл албай атасыңар деп. Бул деген президенттин бизге толук жол коюп бергендиги да. Муну парламент уже ойлонуп, мына президент өзү ачык айтып атат деп тез мыйзамдарды кабыл алып беришибиз керек да. Эртеңки шайлоого. Мына бүгүн ошону суранды да. Жогорку кеңеш эртерээк кабыл алып койгула жоопкерчилик боюнча депчи. Себеби мына көрүп атпайбыз, бүгүнкү күндө жергиликтүү шайлоолор башталды. Кечээ мына көрдүк го. Барып туруп баягы башка айылдардан башка райондон алып келип, Ош шаарында, Токмок шаарында, бут шаарларда шайлоочуларды алып келип койгон маселелеричи. Ошонун жоопкерчилиги жоктук болуп атат да. Бирок жакшы өкмөт тез чара ошону парламенттин депутаттары көтөрүп чыккандан кийин өкмөт чара көрүп бүт ошол жасаган шаарлардын ГРСтин жетекчилерин, территориалдык жетекчилерин жумуштан отстранить этип, азыр иликтөө жүргүзүп жатат. Премьер-министр өзүнүн контролуна алып, биз ага уруксат бербейбиз, административдик колдонгон болуп калат деп. Себеби ГРС ошого берип атса, эми Ош шаарында бир кишинин үйүнө 1600 кишини регистрация кылган кишини ГРСти вообще токтотпой камаш керек да. Маселе ошондо болуп атпайбы? Бул жерде бүгүн өкмөт сразу укту, чечимди кабыл алды. Мына жаңы жетекчиси келди. Азыр жаңы жетекчиге ошо милдеттер коюлду. Бүгүн биз эгерде бүгүнкү жергиликтүү кеңештердин шайлоо, шаардык шайлоолорду биз жакшы таза өткөрсөк, кийинки шайлоого бул бардыгына көзгө көрүнөт. Жогорку кеңешке даярданганын бардыгы айтат. Бүгүн ошол үчүн биз үчүн негизги шайлоо бул бүгүнкү мына апрель айында өткөрүлө турган жергиликтүү кеңештин шайлоолору болуш керек кыргыз эли үчүнчү. Мен ойлойм, бардык партиялар үчүн дагы бул сабак болуп калат да. Ошол үчүн бүгүн президент тарабынан айтылып атат, эч кандай силер бул жерде административди колдонбогула. Ошого мыйзам тезирээк кабыл алгыла деп бизге сунуш берип атат. Андан кийин мына ушул эле таза суу боюнча дагы айтылды, мамлекеттин баарын биз толук камсыз кылышыбыз керек деп. Бул деген чын эле президент айткандай,
Бул биздин ден соолук, бул биздин негизги байлык ошол да. Эгерде биз таза суу менен элдин баарын кылсак, ден соолугу сак болсо, ошол иш. Анан мына быйылкы негизги маселе ушу санариптештирүүнү улантуу, андан кийин мына балдарды коргоо жылы. Себеби бизде насилие деген аябай күчөп кетти. Аялдарга зомбулук, зордук көрсөтүп аткан ачык айкын ар жумада өзүңүздөр эле социал сеттен көрүп атабыз, башка болуп атат. Биздин баягы ыйман деген кетип жатканы болуп атат да. Ошол үчүн ушул маселелердин баарына президент комплекс менен ачык карап, ачык көрүп кылып атат. Экинчиден, президент иштебей жатат дейт. Мен ойлойм, президент эмес, ошол эле биз парламент, ошол эле өкмөт иштебей жатат десек туура болмок да. Себеби эмнеде? Себеби баардыгына флаг в руки дегендей ачык иштегиле деген шартты берип атат. Президенттин негизги милдети ошол да. Как арбитр катарында жогоруда турат. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ушул биз азыркы айтып аткан эле шайлоолордун башканын өзү ачык айкын өткөрүлө деген маселе болуп жатса, ошол эле баардык жерде өкмөт эффективдүү иштегилер деп баарын шарт түзүп жатса, бул эми президенттин жасаган иши да. Анан биз кантип президент иштебей жатат деп. Негизги коррупцияны менен күрөшөм деген маселеде ачык айкын мынчалык нерсе болгон эмес. Бүгүнкү күндө бир эмес, 2ден 3тө министрлер камалып жатат. Бул жөндөн жөн эмес да. Анын баардыгы, кой, булардын баары кече мага шайлоодо иштеди эле, бул жерде мондай болуп калганы деген маселени айтса эле ошондон уланып кетмек да. Анын баарын токтотподубу? Жок, сен бүгүн мыйзамды буздуңбу, тууганымсыңбы, досумсуңбу? Баарын мыйзамда бирдей отпай. Анан дагы эмнени айтабыз агачы? Ошол үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күндө президент тарабынан жүргүзүлүп аткан саясат туура эле, бирок ошол саясатты жүргүзө турган органдар аябай акырын иштеп жаткандыгычы. Мына бүгүн президент айтты, баягы 9%, 7% боюнча маселеничи. 3%, 5%. Кайра эле мына парламентке айтты. Парламент өзүңөр карагыла. Менин ойлорум өзүнүн оюн толук айтты. Туура деди. Бүгүнкү күндө ошол сырттагы элдердин айтып жаткандары менен кабыл алынган мыйзамдын ортосунда ачык нерсе бар экени көрүнүп турат. Мен буга түшүндүм депчи. Раз биздин элдер сунуш берип атат. Партиялар действительно бүгүнкү күндө негизинен көнүгүп чыга элек. Бирок экинчи жагынан баягы 3%, 5% деген жаштарды колдоо процесстери деп атат. Бирок аны башка убакта да колдойсуз деп. Ал киши өзүнүн ой пикирин айтты. Бул мыйзам дагы парламентте турат. Бүгүн парламент ошону дагы тез өзүңөр чечип бергиле депчи. Негизги маселе бүгүн айтты, быйылкы жылы боло турган жогорку кеңештин шайлоосу, жергиликтүү кеңештин шайлоосунда эч кандай бир административдик ресурсту колдонуу болбойт деген маселени коюп койду. Ошол өкмөттүн баары катышты, мүчөлөрү, жогорку кеңеш катышты. Мен ойлойм, президент бүгүн өзүнүн милдетин толук аткарып жатат. Өзүнүн программаларын улантып жатат, ошол эле иштеп жаткан. Башкаларыбыз ага кандай маневр, кандай иштеп жатабыз ошондо да. Биз баягы көнүп калганбыз да ушечи. Биринчи президент, экинчи президент кетирdik, үчүнчүсүн кетирdik депчи. Ошондой бир өзүнчө бир баягы күчтөр пайда болуп, кыргыздын өнүгүшүнө тособуз деген күчтөр да пайда болуп калды. Ошол кишилер баардыгы ойлоп атат, баары болбой калды депчи. Мен ойлойм, баары эле жакшы болуп атат. Бүгүн катал, экономика боюнча аябай катал. Себеби мына коронавирустун артынан бүгүн Кытай менен биздин болгон бүт импорттук, экспорттук мамилелер токтолду. Бул аябай чоң нерсе, себеби биз негизинен баягы Евразиянын ичинде эң баягындай биздин Кытайдан келип продукцияны алып, бул жерден баягы биздин ишкерлер ошону өндүрүшкө киргизип, Россияга, башка мамлекеттерге алып чыгып аткан иш токтоду. Негизгиси бул биздин жеке ишкерлерге аябай чоң залалын тийип атат да. Жеке ишкерлер бизде өздөрүнүн өзүн баккандан тышкары салык төлөп жатат да. Азыр мына эгер аларга баягы эле Швейцарияга, башкага сырье келбесе, башка болбосо алар кантип иштейт? Ошол үчүн бүгүн экономиканын катаал оор болушу, мен ойлойм, ушу биздин биринчи кварталда эле билинет. Бүгүн производстводо иштегендер, курулушта иштеген баары биз стройматериалды Кытайдан алып келчүбүз да. Бүгүн азыр алар токтосо баасы көтөрүлөт. Мындайча айтканда ошол эле курулуш иштери токтойт.
өндүрүш токтойт. Ошол үчүн бул убакта биз мен ойлойм, биз баягы митингдерди башканы ойлобостон мамлекетти кантип бүгүнкү боло турган кризистен алып чыгуу. Бул ачык эле айтам мен, как экономист катарында кризис күтүлүп турат бизде, финансылык. Себеби бүт маселелер азыр көпчүлүк биздин экономиканын иштеп жатканына Кытай мамлекетинин аябай чоң болчу да, биздин объемдочу товар өндүрүү боюнча, товарды кайра иштетүү боюнча. Ошол үчүн биз көбүрөөк экономика менен заниматься этишибиз керек да. Депутат болгонуңуздан бери канча мыйзам иштеп чыктыңыз? Мен эми азыр санын толук айта албайм. Себеби бул мыйзам чыгаруунун өзүнүн принциптери бар. Бир депутат монча мыйзам чыгардым десе ал туура эмес да. Биз депутаттар группа болуп, фракция өзү чыгарат, башка. Негизги мыйзамдарда ошол депутаттын ролу кандай маселе да. Анан эми чынын айтып келгенде менин коллегам Курманкул Зулушев бир убакта айтты эле, бул депутаттар мыйзам жазыш керек эмес, мыйзамды талдап ошону кабыл алыш керек деп. Бул туура да. Мисалы үчүн депутат ар түрдүү элдин өкүлү болуп келген. Бул жерде бизнесмени да бар, бул жерде мугалим да бар, башка бар, как специалист катарындалар. Но бирок мыйзамды жазыш үчүн чыныгы юрист болуш керек биринчи маселеде. Ал башка мыйзамдарга айкалыштырыш керек, башка. Бул жерде көбүрөөк өкмөт жазыш керек деп ойлойм да, мыйзамдычы. Өкмөт жазган мыйзамды парламентте депутаттар комитетте олтуруп алып, ар бир жаңы киргизилген статьяларды талдап, туура болобу, туура эмеспи, ошого баа берип, анын канчалык эффективдүүлүгүн кыла турган эксперт болуш керек. Ошол үчүн мен мынча мыйзам жаздым деп могу деген ал толук туура эмес. Бирок мен бүгүнкү күндө негизги өзүм баягы кесим болгон экономист катарында салык кодекс тарабында өзгөртүүлөргө киргизүүгө толук катышып, ошо салык кодексин дагы бир элге жакшы болуш шарты боюнча иштеп жүрөм. Экинчиси банк системасындагы биздин банк боюнча мыйзамдардын биздин банкирлерге дагы башка, ошол эле убакта банктын клиенттерине шарт түзүү боюнча иштерге иштеп жатам. Социалдык маселелерден мына биздин Атамекен фракциясы гемодиализ боюнча чоң ишти жүргүзүп, ошол мурда гемодиализди Министерство здравоохранения тараптан бөлүнчү да. Сен бул жерге барып гемодиализди аласың, сен бул жерге аласың. Ошол маселелердин баарын биздин сатып алуулар боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, аларда ошол маселеде толук конкуренция частный клиникаларга берип, илгери 7000 сомдон бир баягы сеанс гемодиализ алса, азыр ошонун баасы биз киргизген мыйзамдан кийин 4900-гө түштү. Бул бир жагынан бюджетке зашты, экинчиден ошол оорулууларга, бөйрөк ооругандарга эң чоң жардам. Себеби ал бүгүн Кыргызстандын кайсы жерине барса, ошол жерден алып кете берет. Мурда болсо бир клиникага байлап койчу, ал мисалы үчүн Ошко барам десе бара албайт деп жүрчү да. Бүгүн Кыргызстан боюнча толук жүрө алат бул бөйрөк оорулууларчы. Экинчиси ошол эле бюджетте ошолорго керектүү акча толук каралды. Илгери 6 айлап, 1 жылдап очередке туруп ошо гемодиализ алайын десе, бүгүнкү күндө 1 ай, 1,5 айдын ичинде ошо кишилердин очереди келип жатат да. То есть мамлекет буга аябай көңүл буруп, толук керектүү акчаны бөлүп берип атат. Жаңы мына кишилердин башкаганда булар ФОМС, Минздрав, Минфин менен сүйлөшүп, өкмөттөн аларга акча кошумча бөлүүнү маселесин принцибин чечип алышты да. Илгери эми туурасын айтса, качан списоктон бирөө өлсө, ошонун ордуна барчу да. Илгери лимит коюп койгон. Бизде могу ушунча количество бар. Ушу количествого 1 жылда биз акча беребиз. Бүгүн ал нерсе жок өкмөт тарабынан. Бүгүн больной көбөйгөн болсо, ошону расчетун беришет, данныйын берет, өкмөт акча бөлүп берип атат. Ушуга жетишкенге биздин фракциянын аябай чоң салымы бар. Бул ушул жерде биздин Мамашева, мен биргеликте ушу мыйзамды көтөрүп чыктык да. Андан башка дагы бизде баягы көп экономикага караштуу маселелерде толук катышып жүрөбүз. Негизинен комитет менен биргеликте иш жүргүзүүдө. Азыр мына
приватташтыруу маселесиндеги кетирген кемчиликтер, национализациядагы ошол маселелер боюнча дагы азыр өкмөт менен биргеликте иш жүргүзүп жатабыз да. Мен ойлойм, депутатка бул мынча мыйзам аткардым, мону жасадым деген ал результат болбош керек. Депутат негизинен ушу мамлекетке мамлекеттик органдар иштешине жакшы шарт түзгөн мыйзамдарга өзүнүн баягы салымын кошуш керек. Рахмат сизге. Жакшы, келип тургула.